Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Кунандуу күн угарман. Ободо ачык өкмөт уктуруусу. Сиздер менен мен Айзат Түмөнбаева. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы айылдык кеңештин биринчи сессиясын ким чакырат жана уюштурат. Биле албайт экен. Кызыгасызбы? Кызыкпайм да. Мен Иман Талантбек Нуркеримов, Куланак айылынын тургуну болом. Менин оюмча айыл өкмөттүн катчысы өткөрүш керек, чакырыш керек. Ошо катчынын милдети да. Мен Арипов Калназар Арипович Учкун айыл өкмөтүндө аскердик каттоо инспектору болуп иштейм. Жергиликтүү кеңештин биринчи чакырылыштагы отурум же сессия десек, айыл өкмөтү эле уюштурат болуш керек. Мен деле ошол жагын толук билбейт экенмин. Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Тилебек Жумабаев агайга кайрылганда ал төмөндөгүлөргөчө баяндап берди. Буюрса мына бизге 21 депутат шайланып бүттү. Эртең саат 9-га мандатын алууга чакырып атат. Жергиликтүү кеңештин биринчи ачылыш мыйзам боюнча улуусу, кимиси улуу болсо ошол ачылыш жасап берет. Андай өздөрү ана ылайык баягы кол топтоо менен төрагасын шайлап. Куланак айылынын тургуну Жумалиева Назгүл эже Учкун айыл өкмөтүнө экинчи жолу депутат болуп шайланды. Эжеге кайрылганыбызда ал төмөндөгүчө баяндады. Жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясы мурдакы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин 2 жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясын тиешелүү жергиликтүү кеңештин курагы боюнча улуу депутаты ачат. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясында жергиликтүү кеңештин төрагасы жана орун басары шайланат. Туруктуу комиссиялар түзүлөт. Жаңы түзүлгөн айыл аймагынын айылдык кеңешинин биринчи сессиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосунун жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин 2 жумадан кеч эмес мөөнөттө борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чакырылат. Айыл өкмөтүнүн аппараты биринчи сессияны өткөрүүнү даярдайт. Айылдык кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине төмөндөгү маселелер кирет. Айылдык кеңештин төрагасы, төраганын орун басарын шайлоо, туруктуу комиссиялардын тизмеси, алардын курамдарын жана төрагаларын бекитүү, кеңештин ишин уюштуруунун башка маанилүү маселелери. Төраганы шайлоо тууралуу токтомго сессияга төрагалык кылууга курагы боюнча эң улуусу кол коет. Андан ары кабыл алынган бардык токтомдорго жана протоколдорго жаңыдан шайланган төрага кол коет. Сиздер бүгүн ачык өкмөт уктуруусун уктуңуздар. Сиздер менен бирге мен Айзат Түмөнбаева болдум.